Ысык Көл облусунда 192 мектептен быйылкы окуу жылында 12 миңден ашуун бүтүрүүчү аяктап жатат. Ал эми Каракол шаарында 11 мектеп болсо 541 окуучу акыркы коңгуроо салтанатына келишип учкан уясы менен коштошту. Бул күнү катарга тизилген бүтүрүүчүлөрдүн баардыгы толкунданып, кыялындагы кесип ээлери болууну самашат. 11 жыл окуп бүтүрүп атабыз. Абдан толкунданып жатабыз. Бизде чоң максаттар бар. Бүт барына мугалимдерге, директорубузга чоң рахмат. Ушундай билим берип, бизди өсүрүп жаткан үчүн. Келечекте көп чоң максаттарыбыз бар. Кийин деген кыргыз элимдин эң сыймыктуу кыздарынын бири болгум келет. Ата-энеме, эң биринчи ата-энеме ыраазычылыгымды айтам. Мектеп формаларын кийип, мугалимдерге жана ата-энелерине ыраазычылыгын айткан бул күнкү салтанаттын күнөөкөрлөрү келечекте өлкөнүн өнүгүшүнө салым кошобуз дешет. Ал эми кыялында журналист болуп чындыкты бетке айтууга ашыккан Айганышта билим берген эже агайларына ыраазы. Азыр мен эки кесиптин келечектеги кесиптердин экөө бар. Бул журналистика жана эл аралык мамилелер. Азырынча аз тандап атам. Азыркы бүтүрүүчүлөргө ага жол каалайм. Өкмөттүн Ысык Көл облусундагы ыйгарым укуктуу өкүлү Узарбек Жылкыбаев келечекке аттанып жаткан окуучуларды куттуктап, кесип тандоодон жаңылбай максаттарына жетүүгө үндөдү. Эми келечекте кесип тандап, жогорку билим алып атканда ишенем, жалпы кыргыз мамлекетинин намысын бийик көтөрөсүздөр деп. Кесипти шашпай ойлонуп тандаңыздар. Анткени бүгүнкү күндө дүйнөдө өзгөрүүлөр көп болуп жатат. Ошого ылайыктап кесипти тандап алыңыздар. Жаңы технологиялардын заманы болуп атат. 2016-2017 окуу жылында шаар боюнча 541 окуучу аяктап жатканын айткан шаардык билим берүү бөлүмүнүн башчысы Вера Апышева бул күнү коопсуздук маселеси да каралган дейт. Ал эми шаардык патрулдук милиция 25-26 май күндөрү күчөтүлгөн тартипте иштеп, 40тан ашуун адистер тартылып, шаардын 4 тарабында атайын кезек менен жол кыймылынын коопсуздугун көзөмөлгө алышаарын Каракол шаарындагы патрулдук милиция бөлүмүнүн башчысы Толкун Дүйшөнбиев маалымдады. Окуучуларга жана мугалимдерге, ата-энелерге, жааматка бүгүн ушул деги эле Кыргызстан боюнча ушул жаш өспүрүмдөрдүн арасында жол кырсыгга учуруу аябай көбөйүп баратат. Бүгүн ушу телевидение аркылуу мен кайрылар элем ар бир жака ушу выпускной акыркы коңгуроо деп атайын ушу мероприятиялар көп болот. Ушу жол коопсуздугун сактоого мен суранар элем. Жол коопсуздугун сактап, ушу жаш өспүрүмдөрдүн арасында жол коопсуздугуна учурбоого мен суранат элем. Кыргыз Республикасынын билим берүү министрлиги тарабынан, өкмөт тарабынан бүтүрүү кечелерди болтурбоо боюнча буйруктар келген. Биз да өзүбүздүн буйруктарды чыгарып, бүт бардык мектептерге таркатканбыз. Андан сырткары 22 күнү кечки саат 5-те УВДнын кызматкерлери менен биздин жетекчилердин ортосунда дагы биргелешкен жыйын өткөрүлүп, анда да айтылган. Бүгүн акыркы коңгуроодон кийин ата-энелер менен чогулуп, ар бир мектептин директорлору өздөрүнчө дагы түшүндүрүү сүйлөшүү иштерин жүргүзөт. Толкунданып мектеп менен кош айткысы келбеген бүтүрүүчүлөр тарбия берген мугалимдерине ыраазы. Номер 11 гимназия мектебинен быйылкы окуу жылында 86 бүтүрүүчү аяктады. Эми алдыда алар мамлекеттик экзамендерин тапшыруу турат. Ал эми ата-энелер да балдарына ак жолго алышты. Жанара Сагындыкова, Данияр Шаршаналиев, Аймактар алакасы, Ысык Көл облусу.